Саламатсыздарбы, урматтуу биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү жана катталуучулары, урматтуу мугалимдер, урматтуу кесиптештер. Бүгүн сиздер менен азыркы учурдун талабы көйгөйү болуп жаткан суроолордун бир суроолорго чекит коюунун үстүндө турабыз. Азыркы учурда сиздерде сабакты даярдоого убактыңыздар тар болуп атса, көп эле мугалимдерде убакыт жетпей калат да, кээ бир материалдар даярдаганга. Мурунку учурлар эмес, азыр доскага боор менен жазып түшүндүрүп берип, азыр баардыгы электрондук түрдө, баардыгы жаңы замандын талабына жараша жасалма интеллекттердин жардамы менен жасоого болот. Эгерде сабактарга материалдарды сабак даярдоого убактыңыз жетпей жатса, бүгүн сиздер менен DeFit деген жасалма интеллект программасын тааныштырып көрсөтөм. Бул программаны менен биргеликте бир тесттен дароо сабак суроо тест жасап алса болот. Көпчүлүк мугалимдерде бир эле суроо бар да. Ар кандай деңгээлде окуучулардын материалдарын кантип даярдайбыз? Мисалга, сабакта 20 окуучу болсо, анын 5-6 абдан жакшы окуйт. Дагы 5-6 орто деңгээлде окуйт. Калгандары мисалы үчүн жаман окуган окуучулар. Эми ал жакта баардыгы эле 20 окуучунун тең 100% тең жакшы окуйт деген сөз эмес да. Бирок ошол эле 20 балага биз кандай бир деңгээлде тапшырмаларды бере алабыз? Мисалга, сабакты бир деңгээлде эле өтүп атат, бирок ошол жаман окуган окуучу түшүнбөй калып атат да. Ошол сыяктуу суроолор ар бир мугалимде эле бар да. Кантип сабакты биз кызыктуу өтсөк болот деген. Бүгүнкү өтө турган программабыз DeFit программасы. DeFit деген эмне? DeFit бул мугалимдер үчүн атайын жасалган жасалма интеллект программасы. Сиздер жөн гана текст же тема киргизесиз. Ал эми DeFit сиздерге жеңил текст, орто деңгээл, татаал текст, суроолор жана тесттерди автоматтык түрдө чыгарып берет. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Көрөрдөн мурун биздин каналга катталып, лайк басып, комментарийге калтырып, кесиптешиңиз менен бөлүшүп коюуну унутпаңыз. Анткени бул сиздердин кесиптештерге дагы керектүү багыттардын бири. Урматтуу мугалимдер, DeFit программасына кантип киребиз? DeFit программасына кириш үчүн Chrome'го каалаган сиздерде Opera болушу мүмкүн же башка Яндекс болушу мүмкүн. Кирип, аккаунтубуз менен киргенден кийин издөө бөлүкчөсүнө биз DeFit деп жазабыз. DeFit деп жазсаңыздар, мынакей караңыздар, мондай D деген жашыл иконкасы менен чыгат. DeFit DeFit программасы менен сиздерге басып киребиз. Киргенден кийин эле караңыздар. Бул жакта сиздердики английский болуп калышы мүмкүн, ушундай. Мышканын оң капталын басып, перевести на русскийге кылып алабыз. Ушул жактан попробуйте Devskult деп турат. Devskult'tu басып киребиз. Киргенден кийин сиздерге азыр мен бул аккаунтумду вход кылып коеюн. Киргенден кийин эле сиздерде ушундай болгон бөлүк чыгат. Ошол жактан создать бесплатный аккаунт дегенди басып, регистрация через Google. Эгерде Google аккаунтуңуздар бар болсо, ушуну басасыздар. Жок болсо, дополнительный варианты регистрация деген турат. Ошол жака имя, фамилия, электронный адрес и пароль жазып туруп аккаунт создавать этесиз. Мага азыр Google аркылуу киргеним оңой болуп турат. Замиров Нурлан, эми өзүм аккаунтумду тандаймын. Тандагандан продолжитти басамын. Мынакей караңыздар, продолжитти басып, биз өзүбүздүн аккаунтубузга кирип алабыз. Ушул жактан караңыздар. Сиз эмне кыласыз? Учитель в классе деген тандайбыз. Ушул жактан продолжить басабыз. Кайсы класстарга сабак бересиз? 6-чы, 7-чи, 8-чи, 9-чу, 10-чу, 11-чи класстарга, 5-чи класстарга же кайсы класска берсеңиз, ошол класска тандап коесуз. Бул жакта кайсы сабактан сабак бересиз? Ушул жактан биология, ар түрдүүсүн тандап койсоңуз болот, же болбосо тандабай деле продолжить бассаңыз болот. Бул жака мектебиңиздин атын жазсаңыз болот, же болбосо галочканы коюп туруп, окей басып койсоңуз деле болот. Караңыз. Эми Devskult бул ошол DeFit программасы сиздерге кандай жардам берет? Ушундай чыккан Welcome Nurlan деп чыгат, ушул жакта X басып коебуз. DeFit программасына биз жөн гана тема киргизебиз. Караңыздар. Кыргыз тилиндеги
байламталар деп жаздым мен. Генерация ресурсов кылуудан мурда азыр мен бир жерин көрсөтпөй кеттим сиздерге. Караңыздар, ушундай кылып эле тема түзсөңүздөр, темаңыздарга сиздерге даяр сабактар жасап берет. Эгерде бул жака YouTube'дан ссылка алып келсеңиздер болот, интернеттеги ссылкаларды алып келип жайгаштырып койсоңуздар, бул Defeat программасы ошол материалга жараша сиздерге тексттерди түзүп бере берет. Азыр бул жактан мен сиздерге көрсөтүп беремин. Бир аз күтөбүз. Мынакей ушул жакка мынакей кыргыз тилиндеги байламталар. Эми азыркы учурда бул Defeat платформасында кыргыз тили жок, ошондуктан биз орус тилин тандоого мажбурбуз. Буга чейин Defeat программасында бир ай мурун эле ошол казак тили да жок болчу. Бирок ошол казакстандык мугалимдер Defeat программасына жазып, кыргыз тилин киргизип берүүнү өтүнүп, ошол суранычтардын аркасында Defeat программасындагы казак тили кошулган. Биз дагы кат жолдоп атабыз. Эми ал жакта каттардын саны көп болушу керек экен. Азыр сиздерге да көрсөтүп берип кетебиз кандай кылып кат жолдош керек экенин. Ошондой кылып жолдоп койсоңуздар, буюрса Defeat программасына да кыргыз тили кирет деген ойдобуз. Language деген жактан биз орус тилин тандайбыз. Эгерде англис тилин десеңиз, англис тилин деле тандасаңыз. Кайсыл класс? Мен 7-класска. И ушул жактан тандагандай мынакей генерация ресурсовду басабыз. Күтөбүз. Defeat программасы ушундай кылып чыгарып берет мынакей. Англис тил сабагы деп сүрөт тандап берип коюптур. Бирок бул сүрөттү биз изменить изображение деген жактан басып, башка сүрөт дагы коюп койсоңуздар болот. Мисалга, англис тили деп коюп коюптур бул жака. Биз бул жактан изменить изображениедан интернеттен каалаган жактан биз өзүбүздүн сүрөттөрдү деле коюп койсок болот. Мисалга, ушундай болгон сүрөттү деле коюп койсок болот. Өзүбүздүн сүрөттү коюп алсак да болот. Мынакей кыргыз тилиндеги байламталар жөнүндө деп атат. Эми кыргыз тилиндеги жарымы кыргызча, жарымы орусча болуп калат бул программада. Ошондуктан эми кыргыз тили кошулуп калса, толук түрдө кыргыз тилинде чыгарып берет деген ойдобуз. Караңыздар. Байламталар деп атат. Байламталар. Словарный термин деп атат. Караңыз, байламталар түшүндүрүп берип атат. Сүйлөмдөрдү же сөз айкаштарын бириктирүүчү сөздөр деп атат. Байламталар сүйлөмдөрдү байланыштырууга жардам берет. Бул жакта сүйлөм түзүп атат. Көрүп атасыздарбы? Бул жакта кандай кылып атасыздар? Биринчи термин кетип атат. Терминдин түшүндүрмөсү кетип атат. Андан кийин сүйлөм кетип атат. Мисалга, түзүлүшү деп атат. Түзүлүшү бир нерсенин бөлүктөрүнүн жайгашуусу же уюштурулушу деп атат. Анда үйдүн түзүлүшү абдан бекем. Сүйлөм түзүлүп атат. Көрдүңүздөрбү? Ошол сыяктуу кетсеңиздер болот. Анан кайсы байламталар сүйлөмдөрдөгү карама каршылыкты көрсөтөт? Каршылагыч байламталар, байланыштыргыч байламталар, себеп байламталар, шарттуу байламталар болот. Мен мисалга тест болсо Асы, Бсы, Всы, Гсы деген варианттар болот да. Тест түзгөндө 20 окуучу болсо 20 окуучу эми классташтарына сөзсүз түрдө берет. Биринчи суроо Асы экен, Бсы экен депчи. Ошол сыяктуу бул жакта берип атат мынакей каршылагыч байламталар деп суроосун мындай кылып берип мен жооп берип атат. Жооп бердим мен. Эмне себептен каршылагыч болду? Бул жака себебин жазышым керек да. Ошол сыяктуу программаны караңыздар. Андан кийин бул жакта ответ, суроого жооп бериш керек болуп атат. Кыргыз тилиндеги байламталардын кандай эки түрү түзүлүшү боюнча айырмаланат жана алардын ар бирине мисал келтириңиз. Кайсы түрлөрү менен айырмаланат бул жака окуучу жазат. Жазгандан кийин ошол сүйлөмдөр түзүп берет. Анан бул жакта караңыздар. Түшүн, бириктир, анан бөлүштүр деп атат. Ошол сыяктуу мынакей суроо берип атат. Багындырма байламталар эмне үчүн колдонулат? Жана алардын кандай түрлөрү бар? Мисалдар менен түшүндүрүңүз. Мен я думаю деп атат. Караңыздар. Ушул жактан окуучу өзүнүн түшүнүгүн жазат. Анан жанындагы окуучу менен
Караңыздар, топ болуп да иштесе болот. Жанындагы окуучунун оюн сурайт. Эмне себептен сен кайсыл 2 түрүн белгиледиң, кандай түрлөрү бар деп анан жанындагынын жообун жазат. Андан кийин алар ошол бөлүшүп атат. Ушундай болгон, мисалы багындырма байламталардын 3 түрү бар же 5 түрү бар деген сыяктуу сөздөрдү бөлүктүрүп атат. Караңыздар. Бул жакта байламталар деп атат. Сүйлөмдөрдү түзүп берип атат. Көрүп атасыздарбы? Ар бирине бирдиктүү материалдарды даярдап берип, сабакты жыйынтыктап атат. Бул нерсени экспорт кылып, шак баракка чыгарып алсаңыз болот, же онлайн иштетемин десеңиз, копировать ссылка кылып аласыз, же PDF сохранить этип, документация кылып салып алсаңыз болот. Же болбосо азыр онлайн кантип иштетебиз? Азыр мен силерге көрсөтүп беребиз. Биздин ссылкабыз копировка болгондон кийин караңыздар, онлайнга кирип, ссылка менен басып эле кирсек, автоматтык түрдө биздин ушул барагыбызга мындай болуп чыгат. Эң биринчи. Анан сүрөт боюнча анализ жүргүзүшөт. Сүрөт бар да бул жакта. Бул жакка жазса болот мынакей. Анан мындай кылып жазышат. Ушул жактан онлайн деле окуучулар менен иштей берсеңиздер болот. Андан кийин караңыздар, бул сабагыбыз бүттү. Бүткөндөн кийин могул жакта новый чат түзүш үчүн мынакей новый чат деген басабыз, ручканын сүрөтүн. Кийинки материалга барат. Ушул жакта эгерде сизде китеп бар болгон болсо, китеп боюнча түзүп бере алат. Бул өзүңүздүн китебиңизди да жүктөсөңүз болот бул жактан. Текст, PDF файл, YouTube'дагы видеодон тест түзүп бере алат, же ушул ссылка менен түзүп бере алат. Мисалга ссылка менен кантип түзөбүз? Караңыздар. Бул жака Кыргызстан тарыхы деп коеюн. Караңыздар. Кыргызстан тарыхы боюнча муну кантип ссылкасын алабыз? Могу Википедия деген жака келип, мышканын оң каптагын бассак, копировать адрес ссылки деген чыгат. Ошону алабыз дагы, биз ошол Difid программасына кирип, могул жакта мынакей PDF файл, YouTube и ссылки деп турбайбы? Ошол жака келип, ссылканы вставить этебиз. Кайсыл тилде болушу керек? Ошону тандап туруп, генерация ресурсовду басабыз и бир аз күтөбүз. Бизге ссылкадан эле, интернеттеги материалдан эле бизге сабак даярдап берип атат. Көрдүңүздөрбү? Кандай сонун мүмкүнчүлүк сиздерге окуучулар менен бирдиктүү платформаларды иштөөдө чоң жардамын берет деген ишенимдемин. Бир аз күтөбүз. Бул Difid программасында сиздерге мүмкүнчүлүктөр абдан чоң жана кенен. Бардыгыңыздарга ыңгайлуу жана оңой болот деген ишеничтемин. Кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, биздин Telegram каналга өтүп, ошол жактан суроо жооп алсаңыздар болот. Биздин Telegramга кантип киремин десеңиздер, биз ошол видеонун астында биз Telegram каналынын ссылкасын калтырып койдук, ошол жактан көрсөңүздөр болот. Бир аз күтүп алабыз. Күткөндөн кийин өзү автоматтык түрдө бизге чыгарып берет. Мынакей, бул Difid программасы бизге чыгарып берип атат. Караңыздар, Кыргызстан тарыхы. Кыргызстан тарыхы боюнча мен эч нерсе киргизген да жокмун. Көрдүңүздөрбү? Интернеттеги Википедия, интернеттеги маалыматты эле бул жака салып койдум. Сиздер да ушундай сабактарыңыздардын темасын жазып эле кирип киргизип койсоңуздар болот. Мынакей, эң байыркы заман. Кыргызстан аймагында эң эски адамдар жашаган жерлердин бири болгон Оң Арча үңкүрү бар. Бул үңкүр Орто Азияда жайгашкан жана анын тарыхый эстеликтер, дүйнөлүк тарых үчүн абдан маанилүү. Бул мезгилде төмөнкү убактар болгон деп мынакей бул жакта берип атат, маалымат берип атат. Окуучулар бул маалыматты алып өздөрү менен иштеп кете алат. Көрдүңүздөрбү? Кандай сонун маалыматтарды ирээттеп берип атат. Андан кийин мисалга эгемендик деп атат. Эгемендик деген бизге термин берилип атат. Эгемен деген термин берилип атат. Ошол эгемендикке бир түшүндүрмөсү берилип атат. Караңыздар. Өз алдынча башкаруу укугу, көз карандысыздык. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин өз жолун тандады. Сүйлөм түзүп атат окуучулар. Көрдүңүздөрбү? Ушул сыяктуу бардык маалыматтарга караңыздар, бул жакта карталар, сүрөттөр менен бардыгын коюп жасап берип атат. Муну дагы
экспорт кылып алсаңыздар болот. Новый чат түзүш үчүн ошол ручканы бассаңыздар бул жактан кирет. Андан кийин сиздерге маалыматтар керек болсо бул жактан дагы башка бирөөлөрдүн маалыматтарын да алсаңыздар болот. Эми биз кыргыз тилин кантип сунуштайбыз ошол боюнча да маалымат айтып кетемин. Ал эми PDF YouTube'дан ссылканы деле ушул сыяктуу ссылка менен алып келип вставить этип кое бересиздер. Сөзсүз түрдө тил таандоону унутпаңыздар. Кайсы тил керек болсо ошол тилди тандайсыздар. Кайсы класска бере турган болсоңуз ошол классты тандашыңыз керек. Анткени ошол интернеттен маалымат издеп атканда ошол класстагы материалдарга байланыштуу интернеттен маалымат издейт да, ошого класс тандоодон сөзсүз түрдө унутпаңыздар демекчимин. Эми биз бул Defeat программасына кыргыз тилин кантип сунуштайбыз? Могул жакта сиздерге аккаунтуңуздар чыгат, өзүңүздөрдүн атыңыздардын баштамасы менен. Ошону басып туруп, ошол жакта связь с нами, биз менен байланышуу деп турат. Ошол жакка кирип, бул жака электрондук адресиңиздерди, имяңыздарды теманы тил деп койсоңуздар болот. Англисче, орусча, кыргызча жаза берсеңиздер болот. Бул жака жазасыздар. Кыргыз тилин киргиз программага киргизип суранам деп туруп, мындай кылып коюп туруп, ушул жактан окейди басып коесуздар. Бул автоматтык түрдө Defeat программасына сиздин сообщение жөнөтүлөт. Ушундай кылып кыргыз тилин биз биргеликте Defeat программасына коштуруп алууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бүгүнкү сабак сиздерге жакты деген ойдомун. Эгерде жаккан болсо биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий калтырып, сөзсүз түрдө бул видеону кесиптешиңиз менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.